экинчи сот процесси болду. Сот процессин бат жүрүшү эртерээк сот процессин аяктап баягы айыпкер кылуу да. Мындан тышкары мына бүгүн дагы бир сот процессинде жүрүп аткан Али Yüksel деген ошол тендерди утуп алган фирманын директору Али Yüksel. Бул өзү түрк улутундагы жаран, Германиянын жараны. Ошондуктан ал орусча тилди начар билет. Бытовой баягы мындай сүйлөшкөнү менен процессуалдык нормаларды, законду, соттун тартибин, мыйзам жөнүндө анын тилге түшүнүгү жок. Эл аралык жарандардын укугун жана саясий укуктарды коргоо боюнча, эл аралык пакттын талаптары боюнча, конституция боюнча, биздеги процессуалдык кодекстердин талаптары боюнча ар бир адамга өзүнүн түшүнгөн тилинде айыптоо жүрүш керек жана сот процесси жүрүш керек. Бул конституциянын талабы. Мындан тышкары эч ким тил билбегендиги үчүн дискриминацияга кабыл болуш керек. Ошон үчүн Али Yükselге немис тилин котормону мамлекет камсыздап берүүгө тийиш. Мамлекеттин милдеттүүлүгү бул. Мамлекет милдеттүү муну камсыз кылууга. Ал эми сот процесси өтө ылдамдыктар менен бат-баттан жүрүп атканы баардыгыбыздарга эле белгилүү. Бул Салянованын иши, Текебаевдин иши, Шыкмаматовдун иши боюнча эртерээк сот өкүмүн жарыялоо. Бул сот эгерде ачык өтсө, эгерде коомчулуктун көзөмөлүндө өтсө, эгерде журналисттердин ушундай катышуусу менен өтсө, бул сот иштеринин бул тергөөнүн чийки өткөнү, чийки тергөөнүн сабатсыз өткөнү жана саясий мотив бар экени баарына далил болот. Балким соттор өз билгенин чыгара берер өкүмдөрүн, бирок элдердин аң сезиминде, жалпы коомчулуктун пикиринде сот реформасы кандай жүрүп атканын, сот реформасы менен президенттин айтканы дал келбегенин мына ушул жерден баарыбыз күбө болобуз. Далилдеп бере алабыз. Эгерде сот процесси ачык өтсө, сот процессине ушу журналисттер көзөмөлдөп, жалпы кыргыз коомчулугу көзөмөлдөп турса, бул иш чийки экенин, тергөөчүлөрдүн сабатсыз экенин жана артында бир саясий мотив турганын мен далилдеп берем. Менин кудуретим жетет. Мен да юристмин, мен практик юристмин. Ошондуктан бул жерде менин күмөнүм жок. Балким соттор өз билген өкүмүн чыгара берер. Бирок элдердин аң сезиминде, жүрөгүндө, түшүнүгүндө бул иш саясий экенин тарыхта калат жана тарых өз басым берет мага сөзсүз түрдө. Сиз өзүңүз эле Так, болом.